Бир фермада Асан жана Үсөн деген эки ишчи болчу экен да. Асандын айлыгы 5 сом, Үсөндүкү 1 сом экен. Бир күнү Үсөн муну кечке ойлонот дагы шефине келет. Келип айтат: "Шеф, эмнеге Асандын айлыгы 5 сом, а меники 1 сом дейт?" Десе, шеф айтат: "Хорошо, мен сага түшүндүрүп берем муну" дейт. Ошол учурда булар сүйлөшүп турган жерден жанынан бир ат араба жүгү менен өтүп бараткан болот. Шеф айтат: "Үсөн, барып тиги ат арабада эмне кетип атат экен, сурап келчи" дейт. Десе, Үсөн макул дейт да барып сурап келет. Ал жерде жүгөрү бар экен, сурап келдим дейт да. Хорошо дейт. "А кандай жүгөр экен" дейт, "былтыркыбы же быйылкыбы" дейт да. Десе, Үсөн макул сурап келем деп чуркап барып да сурап келет. "Быйылкы жүгөр экен" дейт да. Десе, шеф айтат: "Сонун" дейт. "А кургак бекен же мындай суу экенби еще" дейт да. Десе, сурап келейинчи" дейт да, барып сурап келет. Сурап келет дагы кургап калыптыр дейт да. Десе, анан шеф айтат: "Молодец, молодец" дейт да. "Баасы канчадан экен, баасын сурадыңбы" десе, "Азыр сурап келем" дейт да. Үсөн чуркап барып сурап келет баасын. Сураса 5 сомдон экен 1 килограмм. Десе, экөө сүйлөшүп турса, ошол убакта Асан кирип калат. Кирип калат да айтат: "Шеф, оно жерде ат арабаны өтүп кетип атты эле, көрдүңүзбү" дейт. "Ошо былтыркы жүгөрүдөн экен, кургак экен" дейт, "свежий. Анан баасы 5 сомдон экен эле" дейт. "Мен аны уже сүйлөшүп, баасын 3,5 сомдон түшүрүп, баасын 3,5 сомго түшүрүп, уже төктүрүп койдум сарайга" дейт экен да. Десе, шеф айтат экен: "Үсөн, көрдүңбү сенин жолуңду" дейт. Көбү сурашат, карьерный лестницада кантип тез көтөрүлсө болот, фирмада мен кантип айлыкты көбүрөөк сурасам болот депчи. Анан көбү айлык сурап атышканда, айлыгымды көтөр деп атышканда, үй бүлөлүк маселесине карап, ооруп аттым эле, тигини алышым керек эле, буну кылышым керек эле деп өздөрүнүн кыйынчылыктарын шефине айта беришет да. Бул негизи туура эмес. Туура болгон нерсе, сиз фирмага канчалык көп салым кошсоңуз, канчалык көп иш жасасаңыз, канчалык көп инициатива көтөрсөңүз, сиз шефиңиздин колунда ошончолук бааңыз өсөт. Дагы бир мисал, чын эле жашоодон биз Москвада жүргөндө, бул чын эле болгон нерсе, эки кыргыз бала бар, экөө дос, экөө бирдей тилди билишет, бирдей ишти аткарышабыт да. Экөө бирдей позицияга бир чоң фирмага ишке киришти. Башында экөө тең эле мындай грузчик болуп эле киришкен, эми жаңы барганда ошентип эле башташат. Бирок 1 жылдан кийин эки достун бирөөсү кайра эле грузчик болуп калып кетти. Экинчиси болсо уже зам директор болуп иштеп калды да, личный машина алып беришти уже. Болбосо экөөнүн билгендери, жасагандары, жумуштары бирдей. Айырмасы эмне? Айырмасы биринчисине мисалы иш берилгенде, муну могу жерге алып барып койчу дегенде, ал алып барып койчу эле, андан көбүн аткарбачу эле да. А экинчиси инициатива көтөрчү эле. Мисалы, аткарылбай калган башка иштери бар болсо, аларды аткарып койчу эле. Бир иш берилсе, 2 иш, 3 иш жасап койчу эле да. Көп иш жасап, көп областтарда өзүн көрсөтө алган үчүн шефи ага ушунчалык көнүп калып, уже ансыз иш кыла албай калган да. Себеби ал бүт тармактарга мурдун тыга берип, бүт иштерди билип калган. Ошентип тез көтөрүлүп кеткен да. Иш жумаңыздар берекелүү улансын.